Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. 5 октябрь жыл сайын Кыргызстанда кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү катары 3 жылдан бери белгиленип келет. Бул күнгө карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында өлкөбүздүн аймактарында өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү менен аткарылган иш-чаралар жүрүүдө. Бул жолкусунда Кемин райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан атайын уюштурулган саамалык болуп өттү. Кемин райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте жарандык коргоо кызматтары менен ошондой эле райондук мектеп окуучулары менен бүгүн ошол аземни уюштуруп жатабыз. Районубузда, өлкөбүздө кырсыктардын тобокелдерин азайтуу боюнча, өрт коопсуздугун азайтуу боюнча иш-чараларын боюнча биз ошол мероприятияларын өткөрүп атабыз да, иш-аракеттерин. Ошондой эле биз калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мектеп арасында ошондой конкурстарды уюштуруп, окутууларын берип атабыз, баракчаларын тараттырып атабыз. Ошондой эле сууга түшүү, ар кандай жана өзгөчө кырдаалдар коопсуздуу болуп кетпеш үчүн деп алдын ала иштерин жүргүзүп атабыз. Алгач салтанаттуу жөө жүрүш жүрүп, андан соң мектеп окуучулары ортосунда мелдеш уюштурулду. Ага 12 мектептин 8-класстан 11-класска чейинки окуучулары катышышты. Жарышуу оюндары 5 этапка бөлүнүп, алгач чабуул шатысы менен машыгуу, мунарага чыгуу, куткаруу каражаттары менен машыгуу, кайрадан тездик менен түшүү орун алды. Батырлар ғанаң ей, байырдан ғұрып тышты елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дұрышыңны бұқтан жүрікті. Қадырын түйіп барықтанам ей, қайратыңнан жанбаған қалың елді. Жарышуу балдар арасында жекеме-жеке болсо, өрт өчүрүү ыкмаларын, атайын техниканы ыкчам даярдоо мелдештеринин алкагында топтор арасында болду. Жалаң мырзалар катышат. Ар бир мектептен 5тен окуучу катышты, 5 команда. Ошондо жалпысынан 12 команда катышты. Мелдеште окуучулар активдүү катышты. Окуучунун жыйынтыгын азыр калыстар эсептеп атат. Мындан тышкары сүрөт тартуу, эстафета жана викториналык суроолор боюнча да жарышуу жүрдү. Ваши действия, да, например, у вас произошел пожар на кухне. Дышать через мокрую тряпочку, если не там дыхательное искусственное также сердце. Нужно массаж сердца 30 раз. Ребенку сначала сделать 5 контролей, потом нажать 30 раз массаж одной рукой 30 раз. Сделать сердцу массаж 30 раз, потом снова сделать два дыхания и продолжать пока не превышать. Бул иш-чаранын ичинде викторина оюн, бул өрт коопсуздук эрежелери боюнча ушу мектеп окуучуларына өткөрүлөт викторина.
эки команда же болбосо ошо мектеп окуучуларын чогултуп алып ушул жалпы эле өрт коопсуздук эрежелери, өрт чыгып кетсе кандай өчүрүш керек, балдар кандай өрт менен кандай дос болуш керек, өрт кандай кас душманы, ушул жөнүндө балдарга кененирээк жеткирүү теманын максаты. Бүгүн ошол 1-мектептин 8-класстары менен өткөрдүк бул викторинаны. Балдардын баардыгы аябай жакшы даярданышкан. Ар бир өрт боюнча суроолорго жооп беришти. Өрт чыгып кетсе кандай өзүн алып чыгыш керек коопсуз жерге. Үйдү кантип өрттөбөй өчүрүп калыш керек. Бүт суроолорго жооп беришти. Мелдештердин алкагында катышуучуларга өрт өчүрүүчү куткаруучу кызматынын милдеттери жана мүмкүнчүлүктөрү айтылды. Бул кызматта болгон техникалар жана андагы ар кандай багыттагы куткаруучу шаймандар жөнүндө маалыматтар жеткирилди. Андан сырткары Улуттук Кызыл Ай коомунун кызматкерлери тарабынан катышуучуларга алгачкы медициналык жардамды көрсөтүү боюнча практикалык ыкмалар көрсөтүлдү. Да, потому что люди могут отвлечь, ты забудешь, понятно? Нужно громко про себя дышать, громко читать, вслух выделять. Вот, видишь, что слышно было. Мелдешүүнүн жыйынтыгында утушка ээ болгон топтор жана активдүү катышкан оюнчуларга атайын диплом, сыйлык жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Биз ушу мектептен чыгып 6-сабактан кийин чыгып өзүбүз үйдө жумуштарды аткарып ушак келип даярданып жаттык. Көптөгөн эмоцияларды алдык. 1-месттен алган бул негизи эле жакшы. Биз ушунуңузга сыймыктанабыз. Бул жактан эң оор могу башаркадан шлангдарды кошуп чуркаган оор болду. Бул анткени командный оюн болду. Бирибизди кээ бирки жерден түшүнбөй кетип аттык даярданып жатканда. Бирок бул жерден азыр соревнование болгондо биз жакшы баарыбыз түшүндүк, жакшы аткардык баарын. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүн белгилөөнүн негизги максаты өлкөдөгү табигый кырсыктардын коркунучун төмөндөтүү, жалпы коомчулуктун билимин жогорулатуу, ар тараптуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп саналат. Бүгүн мектептер арасында чоң бир иш-чара бүгүнкүгө ошо мерчемделген. Ошону бүгүн өткөрүп атабыз. Буга чейин болсо жерлерде өтүп аткан кооптуу аймактарда жайгашкан салыктарга дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жеринде барып, ар бир мектеп окуучуларына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бала бакчаларга барып, жаш өспүрүмдөргө дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Болочокто келечекте чоңойгондо ушул өрт коопсуздугу боюнча өзгөчө кырдаалдар боюнча түшүнүк бериш үчүн да. Буюрса мындай иш-чаралардын жыйынтыгы менин оюмча жакшы элге жетти деп ойлойбуз. Өзгөчө кырдаалдарды азайта алабыз, өрт кырсыктарын, сууга чыгуу кырсыктарын азайта алабыз деген ишеничтебиз. Кемин райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан мектептер арасындагы мелдеш алгачкы ирет өткөрүлдү. Мындан ары жыл сайын өтүп туруусу мерчемделди. Алтынай Шайдылдаева, Бексултан Мурадилов, таңкы СТВ көрсөтүүсү үчүн.